Андан экинчи страницада достор, экинчи страницада болсо сиздер орус тилин билесиздерби жокпу, ошол боюнча маалымат сурайт. Билсеңиздер билимди бергилейсиздер. Негизинен эми баары эле билиш керек, билбесе ал жак албайт жумушка. Анан канчалык деңгээлде билесиздер? Продвинутый басып коюңуздар, себеби баары эле уже базовый тилди билет да. Андан кийин англис тилин сурайт. Англис тилин билсеңиздер билимди бергилеңиздер, билбесеңиздер нетти басасыздар. Эми билсеңиздер англис тилин ал пилс болот. Ал жакта жумуш убактыңыздар көп болот, анан жеңил жумуштар алып коет. Андан кийин анда канчалык деңгээлде билесиздер, ошону белгилейсиздер. Анан мурда сезонный иштерде Великобритания иштеген болсоңуздар, аны белгилеңиздер. Да деп иштеген болсоңуз да деп, болбосо нет деп эле басып коесуздар. Андан кийин высшее образование сурайт. Ал высшее образование негизи анчалык деле кереги жок. Если тил боюнча болсо, спецтехника айдаган тармакта окуган болсоңуздар, ошол боюнча анда пайдасы тиет. Болбосо анын пайдасы деле жок. Жок болсо анда нет деле басып коесуздар. Анан водительский удостоверение сурап атат. Водительский удостоверениеде болсо бар, болбосо жок деп эле коесуздар. Трактор, фронтальный грузовик же спецтехника айдай алсаңыздар, аны белгилейсиздер. Если айдай алсаңыздар, анда галочкасы жок эле өтүп кетесиздер андан кийинге. Андан кийин съемка учурунда сизди видеого тартат. Собеседование учурунда, то есть съемка тартат, ошо съемка сиз уруксат бересизби жокпу, ошону сурайт. Негизи аны уруксат бериш керек да деген басып, себеби ал жерде жалгыз эле сиз эмес, баардыгын эле тартат да жалпысын. Ошол учурда собеседованияда съемка түшүп каласыз. Ошого макулдук бересиз да дегенде. Андан кийин зарегистрироваться деген кнопканы басасыз. Анан уже 3-чү листокко өткөндө сиз туура толтурган болсоңуз баарын моундай болуп көрүнүп чыгат. Сиздики тапшырылды успешный. Сиз СМС күтүңүз деп. Андан кийинкиси дагы бир ссылка келет. Если сизди подбордон тандап алган болсо. Бул 2 күндөн 3 күн аралыкта келет. Экинчиси сиз тандалып алынган болсоңуз. Ал жагы анан дальше көрсөтүлгөн ссылка боюнча толтура бересиздер. Аны дагы